Субаналиев, Атамбаев, Бабанов, ушулар жөнүндө айтып атасың. Алар ошондой деп атат да, ошол. Көп эл топтоп келсек, анан баарын буякты басып алсак, иштетпей койсок, отургузбай койсок, анан болду, кайра ушинтип кулатыпсак, анан кийин деп атат да. Алардын максаты ушул болуп атпайбы? Башка максаты жок. Башка максаты жок. Ачык эле айтты. Сен кеткин, кайра биз башка премьер коюшубуз керек деп. Бийлик бөлүшүшүбүз керек дейт. Анан кийин дагы бир нерсени унутуп калыпмын. Азыркы партийный система менен шайлоо болду дагы, ушундан шайлоо болгондугунан революция болду, да? Туурабы? Кайра дейт 2 айдын ичинде ушул эме менен партийный список менен кайра ушул баянкүдөй эле кайрадан шайлоо кылалы дейт. Анан келип жаңы парламент келип, анан конституциялык реформага ошо жаңы парламент кылалы дейт. Бул деген сөз уже 5 жыл системаң өзгөрбөйт деген сөз да. 5 жыл система өзгөрбөйт. Эгерде азыр ошондо кайра шайлоо кылсаң, декабрдын бир 10-дорунда шайлоо кылып каласың. Декабрдын 10-дорунда шайлоо болот да. Анан ал шайланып келип, коалиция түзүп иштеп баштаганча жаңы жыл болот. Анан ар жагы конституциялык реформаны, системаны өзгөртөм деп жазсаң, ар жагы 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл ошентип кийинки шайлоо. То есть 25-жылга чейин кайра эле баягы партия деген система келет. Бүт ушул мамлекетти талкалап аткан партиялык система болуп атпайбы? Биз ушуну жок кылалы деп атабыз. Ушуну жок кылып, мына ушул жол менен кетели, могу жол менен. Ушул даңгыр жол деп атабыз. А булар жок, бир баягы тупиковый жолду эле айтып атат да. Барып эле такалып эле стенаны сүзө берген жолду, экономика өспөй эле түшө берген, анан ар бири мамлекетти 3кө бөлүп алып, 3 коалиция, 3 фракция баягы коалиция түзсө, ошол мамлекетти 3кө бөлүп алып, бул менин кадрым коем, бияка сенин кадрың кой, бул меники деп эле ушинтип эле талаш тартышпай, 3 жака баягы одеял тартышып эле бири-бирине. Дагы 5 жыл ушу ойдон өтүп кетет да. Жөн эле 5 жыл өтүп кетет. А мен тез аранын ичинде даңгыр жолго түшүп кете турган системаны сунуштап атам. Булар аны каалабай атат. Мына кептин ачыгы ушул. Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Бүгүн эми кыргыз коомчулугунда президенттик шайлоодон да көбүрөөк баш мыйзамды жаңылоо жагы талаш жаратып турат. Анткени балким президент боломун деп талапкерлигин койгондор миң аракет кылганы менен баары бир кыргыз эли кимге ишенип, кайсыл мекенчил уулун шайлап алаарын билип, өздөрүнүн бекер эле убара болуп атканын түшүнүп калса керек. Анан эми баш мыйзамды жаңылап, президенттик башкарууга өтүп, өкмөт аттууну жок кылып, анын милдетин түздөн-түз президентке жүктөп, парламент депутаттарынын санын азайтып, элдик курултайды мыйзамдуу институт катары киргизип, жоопкерчиликтүү бийлик системасын түзөлү десе, көзүнөн жашы тегерөнчүдөй болуп, көрүнгөн жерге үйүр-үйүр болуп чогула калып, баягы 2010-догу мафия кайрадан саясий оюндарын баштаганын байкадыңызбы? Ооба, баягы эле Өмүрбек Текебаев баш болгон топ бул жолу да өзүн кыргызстандыктардын жол башчысы, эң эле акылдуу, туура жолду так билген баш мыйзамчы катары кайрадан өз репертуарында. Элдик талкууга коюлган долбоорго сунуш айтып, алымча кошумча кылалы десе мейли эле. Бул кыйындардын позициясы кадимки диктатордун жүрүшүндөй. Мен гана билемин, калганыңар эч ким эмессиңер дегенин уктуңузда. Орусча айтканда, вы никто. Кабыл алам десе элимде, анда бул конституция вообще догма болуп калабы, вообще өзгөртүү киргизе албайбыз. Өзгөртүү түзөтүүлөр ала албайбыз эч качан. Өзгөртүү түзөтүүлөр менен бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Текебаевдин бул сөзүн ар ким ар кандай кабыл алып жатат. Бул кишинин саясатчы экенин эске алганда, вы никто дегени жалгыз гана ошол студиядагы кишиге багытталган жок да. Бул сөз Текебаевдин 2010-жылы жазган Кыргызстанды жок кылууга багытталган конституциясына каршы болуп жаткан бүт элге багытталбаганда анан кандай? Мисалы, сиз Текебаевдин конституциясына каршы болсоңуз, аны жокко чыгарып, кыргыз эли үчүн иштей турган баш мыйзамды жазыш керек деп эсептесеңиз, демек анда сиз никтосуз, эч ким эмессиз.
Бул сөздүн мааниси мына ушунда жатканын түшүнүңүз. Андай Текебаевдин баш мыйзамына каршы болуп жаткандар болсо миллиондоп саналат эмеспи? Демек, баарыңарга бир гана жооп. Силер эч ким эмессиңер. Бир гана Текебаев жана анын айланасындагы акылдуулар гана чечиши керек. Ошолор айткандай гана болуш керек. Ушулар өзгөртөбүз десе өзгөртөбүз, жок болбойт десе болбойт. Сиз ушул пикирге кошуласызбы? Же мени эч ким эмессин деген Текебаев жана анын куйруктары өздөрү ким? Мага кандай жашоону үйрөткүдөй Текебаев мырза, сен өзүң кимсиң деп суроо коесузбу? Бул албетте сиздин жеке ишиңиз. Неге мынча Өмүрбек Текебаев жана анын жанагы Зарылбек Рысалиев айткандай, Текебаевдин күчүктөрү баш мыйзамды жаңыртып, үйүр-үйүрү менен башкарып, бирок эч кандай жоопкерчилик албай турган башкаруу системасын сактап калууга жанүрөп жатат болду экен деп ойлоп жатсаңыз керек. Бул суроого бир топ эксперттер, ал тургай Текебаевдин жакын достору да ачык жооп берип, фактыларды айтып беришкенин уктуңузбу? Маселе бир гана батыштагы кожоюндарына кызмат кылууда гана турбастан, бул топтун кадимки мафиялык бизнесинин келечегине балта чабылып жатышында болууда. Бул баш мыйзам жокко чыгып, өлкөнү президент башкарып калса, Текебаев кадимкидей банкрот болору талашсыз маселе болуп турганы ачыкталды. Мына ошон үчүн колундагы бардык саясатчы сөрөйлөрүн, эксперт сөрөйлөрүн, Азаттык радиосу баш болгон бүт колдоочуларын ишке салып, жандал бастап жатышканын байкадыңызбы? Бул жерде өтө чоң саясий, геосаясий кызыкчылыктар турганын майдалап айтууга мүмкүн эмес. Биз эч ким эмес адам, демек бизге да эч ким эмес да. Бизди эч ким эмес деп эсептеген адамдар бизге жакшылык кылбашы да анык. Ошол сен айтып аткан Текебаев мурдагыдай баягы Жантөре Сатыбалдиевди кетирди кызматтан. Өмүрбек Бабановду кетирди кызматтан, атка шылтоолоп туруп. Өзүнүн премьер-министрин шайлап алды, отургузуп туруп. Текебаев 30 жылдан бери чалчактап келатат да, билген талканын барын чалып келатат. Кимди кааласа кетирет, кимди кааласа алтырып. Анан ошол кеткендердин ордуна премьер жаңы өзүнүкүн алып келет, министрлер келет жаңы. Анан алар жөн келбейт, капчыгы толуп атат. Алар жөн келбейт, бирдемелерди берет, расчеттин счетуна акча которулат дегендей. Мен кечирип койсун. Экөөбүз дос болуп 90 жыл жүргөндө эчтекеси жок болчу премьерибиз. Ошондо Турсунбай акын жөө жүргөн, азыр деле жөө жүрөт. Азыр Текебаевдин байлыгы кандай экенин өзүңөр билесиңер, айтпай эле коеюн. Эмнеден байды? Именно ушул улам бирден премьер-министрди кетирип атып байды. Кечирип койсун, мен анын бетин айтам, досум батар. Анан өмүрү келип мага айткан менде. Туке деп бир жол кетип баратканда жакшы келесиздер. Мен ушундай, эмне үчүн мындай сен же президенттик эмес, же парламент эмес конституцияны иштеп чыктың? Эмне деген конституция? Десем айтам. Эми теге Атамбаев суранып атпайбы? Атамбаевка ылайык деп иштеп чыкканмын деди. Анткени Атамбаев кааласа президенттик кыла берет, кааласа парламент кыла берет, кандай манипуляция кылса боло берет. Ошондой иштеп чыгып койдум. Буга жакшы да. Анда экөө жакшы болчу. Бул Атамбаевка карата Текебаевдин иштеп чыккан конституциясы болчу. Ошондо эле негизи калып калды. Мына ушун эмне үчүн ачык айтпайт? Мына, пожалуйста, Текебаевди чакыргыла, аренага чыгаргыла, мен айтып берейин, бетине коюп берем. Ошентип айткан мага. Ошентип манипуляция кылып келатат. Эми азыр уялбай барып алып туруп бүткүл барын Атамекен партиясынын мурдагылары да келип атат, кийинкилер алма эмес чыкмап атат да кошулуп алды буга. Токтошул кайра чыгып кетти. Башкасы бүт Азаттык болсо детонатор болуп атат. Уят да. Азаттык радиосу убагында бизге аябай кызмат кылган. Азыр тескери иштеп атат. Полный кыргыз улутуна дагы, мамлекетине дагы. Аларга эмне керек? Аларга революция керек. Дагы кан төгүлүш керек, дагы ак үй алыныш керек, ушу керек. Мен айттым Айзадага, Азаттык радиосун эскертейин. Азаттык радиосу от менен ойнобосун. Ал деген чет мамлекеттен каржыланат келет. Американын конгресси каржылайт. Уялбай кичине. Күнүгө кашашат. Только бир жактуу Азаттык радиосунун маалыматы объективдүү, нейтральный, анан беспристрастный болуш керек. Булар болсо только ушу Текебаев баштаган команда бар, өзүнчө эле банда болуп башкан. Мына Отунбаева да кошулуп алып, бүгүн азыр өзүнчө курулушту өткөрүп атышат. Кыргыз элин, кыргыз мамлекетин, кыргыз улутун булар ойлонобу? Анан эми убактылуу өкмөт деген 2010 жылдагы топту жакшы билесиз. Булардын дарегине кандай гана айыптоолор айтылбады. Комиссиялык иликтөөлөрдүн жыйынтыктары чыгып, 2010 жылдагы апрель-июнь окуяларына байланыштуу өтө чоң күнөөлөр коомчулук тарабынан коюлуп эле келет. Андан бери бийлик ошол убактылуу өкмөтчүлөрдүн колунда болгондуктан, акыйкат чечим чыгарылып, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү
эч кандай жоопкерчилик тартпай келишпедиби? Бүгүн эми абал өзгөрдү. Бийлик булардын колунан чыгып, буларды адилеттүү жазага тарта ала турган тараптардын колуна тийүү алдында турат. Демек, жакынкы келечекте ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да айтылуу мародерлук, банк ячейкаларын тоноо, түштүк жергесинде улут аралык жаңжалдын чыгарылышы, сепаратисттерге колдоо көрсөтүү, кумтөр, дача суудагы авиа кырсык сыяктуу бир топ маселелерге адилеттүү баа берилиши күтүлөт. Андыктан акылы болсо, буга чейин кыргыз элинин алдында жакшы жаман иштери үчүн тобо кылып, элден куулуп катардан биротоло чийилип калбай туруп, коом алдында кечирим сурап, ардактуу эс алууга чыгып, бактылуу каарылык доорун сүрүшсө деле болмок. Антпесе эл арасында буларды сүйүп олтургандар көп эмес да. Эми биз бир тууганыбыз өлгөндөн кийин жаныбыз карай атат да. Жаныбыз карай атат. Азыр ушундай неме болгондо мен сакырым көтөрүлүп, мен азыр азыр шу жерде болсо мен Текебаевди шыбуу өлтүрүп койгум келет азыр. Жөн чаңгелди өлтүрүп койгум келет Текебаевди. Текебаев тек биринчи Текебаев. Мына эми азыр келип алып, дагы ушу алиги Садык Шер деген акмак демесин берип коюп буга немесин дагы башын тыгып алды булар. Дагы Кыргызстанга башын тыгып алды бул. Бул акмакты жок кылыш керек буну. Буну жок кылыш керек. Бул вообще жооптош керек. Итти бул жасам жооптош керек бул. Карачы дагы башталат эми. Дагы ушу 30 жыл мынакей 30 жыл турду да, 30 жыл эмне кылып койду? Эми бул конституциясын өзү коргоймун деп аракет кылат. Каякта коргойт? Конституция кимге жардам берди? Карабайым адамга жардам бердиби? Же бир дыйган адамга жардам берди конституция? Конституциясына кармайт, конституциясына кармайт. Анын конституциясы бизге кереги жок ал. Ошо конституция менен жоголуп барып, азыр пенсияга чыгып туруп бир небересин алып алып, катынын алып алып ойной турган маал азыр. Ал эми ит өлөрдө кайшыл дейт. Эми бул карыгандан алтымшекеге чыкты бул. Эми кайшыл болот бул. Кудай таала көшөтүп коет буга кайшылды. Андан көрө секин туугандарына барып, өлүм житимге барып, той ашка барып, дүрлө саясаттан чыгып кетсе, өзүнүн авторитети менен жөө турган киши бул. Анан дагы бир белгилеп айта кетчү нерсе. Акыркы саясий кырдаалга байланыштуу Азаттык, Клоп сыяктуу маалымат каражаттарында Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев тууралуу ар кандай терс маалыматтар байма-бай чыгып, Кыргызстанда диктатура орногону жатат, кокуй Түркмөнстан болгону калдык деп ызылдап жаткандарга маани бербеңиз, ишенбеңиз. Булардын баары атайын сценарий менен жасалып жаткан маалымат согушунун жүрүшү гана. Азаттык, Клопко окшогондор жана аларга барып саясий талдоочу болуп сүйлөп аткандар, чет элден туруп алып талдоочулук кылып аткандар, укук коргоочулук кылып жаткандардын баары бир топтун мүчөлөрү. Мына чет жактагы эксперттер мынтип атат деп, ошол чет мамлекеттеги өздөрүнүн куйруктарын сүйлөтүп туруп, кыргыз элинин башын айланта беришет. Паланча коому Кыргызстандагы абалга тынчсыздануусун билдирди. Түкүнчө уюму кыргыз бийлигин мындай кылууга чакырды. Жарандык коом мынтип атат, укук коргоочулар антип атат деп айгай көтөрүүгө аракет кылышат. Бул алардын тактикасы гана. Азыр кыргыз элин мынтип алдоого күн сайын кыйындап жатканын алар деле жакшы түшүнүп турушат. Барган сайын элдин саясий аң сезими өсүп, ак менен каранын айырмасын так биле баштаганына бул акылдуулар да кабатыр. Булар эл аралык деңгээлдеги ири саясий топ экенин так билиңиз. Мына ушул акыркы 30 жылда дал ушул сырткы оюнчулардын, Кыргызстандагы жалданма кишилеринин айтканын кылып, берген маалыматына ишенип, ушул күнгө келдик. Эгер бүгүн дагы кыргыз эли кимдин ким экенин ажырата албачу болсо, мындай абал дагы көпкө уланышы мүмкүн. Бул албетте Кыргызстандын келечеги үчүн өтө кооптуу. Демек, өз тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда. Саламатта калыңыз.